Коноктор, азыр сиздердин алдыңыздарга ушул айтышта карагылды какчарган, калыстык менен башкарган, жүрөгүнүн төрүндө так акыйкат сакталган калыстар курамынын төрагасы, Кыргыз эл батыры, Кыргыз эл жазуучусу Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Бексултан Жакиевди чакырып сөз берип коюуга уруксат этиңиздер. Арбаңыздар, урматтуу туугандар. Айтыш бул кыргыз казактын байыртан тарыхындагы чоң өнөр. Акындарыбыз жөн эле көңүл ачуу үчүн ырдаган эмес. Булар адилеттикти, калыстыкты, ыйманды, пейилди, тазалыкты, адам болууну урдап келген. Мен ушу акындардын бүгүнкү айтышында тилер тилегим, кайрылып айтар сөзүм, акындык өнөрүдүн таза маданиятын сактап ырдаса экен. Бири-бирин кемсинтпей, бири-бирин төмөндөтпөй, баспай, тийишпей, чукулашпай, бирок тамашалуу кылып, куйкум сөздүү кылып, сындашып, бизди сындап, өздөрүн сындап, турмуштагы болуп аткан кемчил жактарды сындап, жакшы жактарды көтөрүп, анан элибиздин кыргыз менен казактын байыртан келаткан бир боордош ынтымагын ушуларды даңазалап ырдаса экен деген тилегим бар. Бүгүн муну айтып аткан себебим эгемендүүлүктүн тушунда биз көп нерсеге жыргайбыз, жетебиз деп келдик эле, атабыз кан төккөн ошон үчүн. Бирок тилекке каршы эгемендүүлүктүн тушунда биз көп нерсени жоготуп ийдик. Анткени эгемендүүлүктүн алдында бийликке шылуундар, ачкөз талоончулар келип алган. Ошолор элибиздин кенен пейилин тартып жиберген, таза ыйманын жоготуп ийген. Ошону кайра алып келүү деле өзүбүздүн колдо. Кайра ошону көтөрмөлө акындардын оозундагы сөзүндө. Ошон үчүн бул айтыштар жакшынакай болсун дейбиз. Себеби ушул эгемендүүлүктүн жылында биздин чек аралар эле бөлүнбөй, азыркы акын айткандай, пейилибиздеги, ниетибиздеги, достчулугубузга зыян келтирүүгө аракет кылган адамдар да болду. Мына ошолорду эскерип туруп, жакшынакай өткөрөлү. Көчө күнү Иргөө туруп болду. Айтты, жана 17 акындын 10 иргелип алынган. Казак боордоштордон 4 акын келгендигине байланыштуу бүгүн 10 кыргыздын акыны кайра иргелет. Ошонун ичинен биз 4-өөнү иргеп алабыз. Калыс, силер дагы калыс жакшылап, чындап, кол чапчы жерине кол чаап, гүлчү жерине гүлүп дегендей жакшынакай сүрөм болуп берип тургула. Ал эми биринчи 4кө өтпөй калган 6 алар таарынбасын, таарынса өздөрүнөн көрсүн. Шундай да туугандар, күч атасын тааныбайт дейт. Шундай, бул бир. Экинчиден, бүгүн менимче ар бир жупка, 5 жуп болот, 25 мүнөттөн убакыт берсек, ошол сыры, дарамети, деңгээли көрүнөт го деген ойдобуз. Ошол 25 мүнөттөн ашпасын. Анан эртең буюрса 4 казак боордошубуз менен 4 кыргыз акыны
айтышат. Эми иш ийгиликтүү болсун. Акындарыбызга ак жол деп коелу. Ак жол. Калыстар курамынын төрагасы Кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев. Ал эми калыстар курамынын мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын эл артиси, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артиси, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, дүйнөлүк музыка чебери Саламат Садыкова. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артиси, мамлекеттик Токтогул сыйлыгынын тапшыруу комитетинин төрагасы Акылбек Абдыкалыков. Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти академик Абдылдажан Акматалиев. Кыргыз Республикасынын эл артиси, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Роза Аманова. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артиси, ак таңдай акын Абдылда Нуралиев. Элдик телерадио корпорациясынын директорунун орун басары журналист Бейшембек Бекешев. Жана коомдук телерадио корпорациясынын башкы директору Кубат Оторбаев. Демек, урматтуу коноктор,